Саламатсызбы? Ставка койгон оюн жок болуп жатабы? Анда сиздерге 1x Games'ти сунуштайбыз. Сиз бул жакта оюндарды ойноп, көптөгөн баалуу белектерди утуп алсаңыздар болот. Андыктан чамдаңыздар. Дарыкана деген сөздү туура жаза албаган ырчы Анжелика элге акыл үйрөттү. Дарыкана деген сөздү туура жаза албаган ырчы Анжелика Кайратова элге акыл үйрөттү. Ал буга чейин былтыр Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына канча жыл болду деген суроого жооп бере албай коомчулукта катуу сынга калган. Ал МРЧ жазган постунда бир нече каталарга жол берген. Үч жарандан вирус качып чыкты. Үч жарандан ооруканадан анализдерин 14 күнөн соң кайталап текшерсе терс чыкты. Жакшы жаңылык, баары айыгып кетсе экен. Чет мамлекеттен бир жума мурун келгендер. Эч кимге өзүңөр эле жолобой тургачы, айыл жергелеринде жүрөсүздөр билмексенге салып. Постторду өтүп, алдап, катайлап киши өлтүрүүгө шектүү деп силерди кармаса да жарашат. Туура түшүнүп тесттен өтүп коюңуздар. Сураныч. Түндө эшикке чыгуу болбойт десе дагы 137 жаран кечээ кармалды. Үйдө болуңуздар. Дарыкана, ооруканага, дүкөнгө чыгуу гана кагаз уруксаты менен дейт, деген билдирүү калтырды ырчы. Булак Мезгил Ньюс. Самара Каримова мактанып болбой калды. Ырчы Самара Каримованын инстаграмда такатталуучуларынын саны 2 миллионго жетти. Бул тууралуу ырчы инстаграм баракчасынан билдирди. Ура, биз эми 2 миллион болдук. Жакшылыкты жар салсаң көбөйт дейт. Сиздер менен биз 2 миллион болдук. Бул Кыргызстандагы алгачкы 2 миллион. Бул биздин ийгилик, бул биздин жеңиш. Буйруса мындан да көбөйөбүз. Менин сүйүктүү күйөрмандарым эң активдүү жана эң мыкты. Телефонум куттуктоолордон тын эле. Кубанычымды кубаттап жакшы тилегин жөнөткөн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Булак Аргумент KG. Шахзоданын мурунку жолдошу продюсер Равшан Юлдашев каза болду. Кечээ 30 мартта ырчы Шахзоданын мурунку жолдошу продюсер жана Тарона Рекордс үн жаздыруучу студиянын негиздөөчүсү Равшан Юлдашев 59 жашында каза болду. Бул тууралуу өзбек маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой, Равшан Юлдашевдин күтүүсүз өлүмүнө инфаркт себепкер болгон. Эске салсак, Равшан Юлдашев белгилүү ырчы жана актриса Лола Юлдашеванын атасы. Булак Барс Медиа KG. Коронавирустан каза тапкандарды Чубак ажы кантип жерге берерин айтты. Коронавирустан каза тапкандар ислам дининин шартында кантип жерге берилет? Мындай суроо Чубак ажы Жалиловго Марал радиосундагы Аалымдан асыл жооп программасынын алкагында берилди. Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы Жалилов бул тууралуу төмөндөгүдөй жооп берди. Негизи Кудай сактасын, бул жаман илдет эч кимдин өмүрүн албасын. Бирок эгер биздин өлкөдө ушундай бир кырдаал катталып калса, азыр Аалымдар кеңешинин фатвасы даяр. Биз бул маселеде Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка аалымдары менен да кеңештик. Ага ылайык, эгер коронавирустан каза тапкан учур катталса, анда сөөгүттү дарыгерлер жууп берет. Эгер үйдөн жакындары жууш керек болсо, анда дарыгерлердин көрсөтмөсү менен коргоочу кийим кийип, сууну сөөгкө колу тийгизбей чачып жууйт. Анда да болбойт десе кургак таямым жасалат. Эгер дарыгерлер такыл болбойт деген чечим чыгарса, анда сууга салынбай эле жерге берилет деп Арыба KG билдирди. Учурда жаңы жуктургандар менен байланыштуулган адамдар аныкталууда. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 107ге жетти. Кыргызстанда дагы 13 адам коронавирус жуктура алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин алдында түзүлгөн штаб жетекчисинин орун басары Касымбек Мамедов билдирди. Маалыматка караганда, коронавирус жаңы аныкталгандардын арасында Ысык көл облусунан 2 тургуну дагы бар. Коронавирус аныкталгандардын арасында Бишкек шаарында 1, Нарында 3, Ысык көлдө 2, Чүйдө 1, Ошто 5 адам, Жалаатта 1 адам бар, деди Мамедов. Учурда алар менен байланыштуулган адамдар аныкталууда. Булак Чындык KG. Акыркы 2 күндө коронавирус жуктуруунун 23 учуру аныкталды. Алардын ичинен 4 сырттан келгендер, калган 19 адам чет өлкөдөн келгендер менен байланыштуу болгондор. Тагыраак айтканда, жергиликтүү ички жуктуруу. Жуктуруунун 19 ички учурдун арасында 14 жашка чейинки 4 бала бар. 15 учур 5 үй бүлөлүк очокто жаралган. Учурда обсервацияга 1592 адам жайгаштырылды. Жалпысынан башынан тарта 5638 адам жайгаштырылган. Үйдөн байкоого 3870 адам чыгарылды. COVID-19 вирусу лабораториялык тастыкталган оорулар менен байланыштуулган жактардын саны 5771. Эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө байланыштуулгондордун саны өзгөрүшү ыктымал. Анын ичинде 1-чи категориядагы байланыштуулган жактар, жакындар жана үй бүлөлүк байланыштар 1561. 2-чи категориядагы байланыштуулган жактар, башкалар 4210. Булак Чындык.